Рахмат, Динара Шимовна. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары. Бул пенсиялык реформа абдан керек. Бул мыйзамды колдош керек. Себеби деген биз пенсионерлердин пенсияларын көтөрүшүбүз керек. Пенсияны татыктуу деңгээлине келтиришибиз керек да. Бул өтө керектүү, маанилүү. Бирок ошондой эле менде Гүлнура Муратовна, сизге бир суроо бар. Азыр Динара Шимовна айткандай, жана жубайлардын бири каза болгондо ошо балдарына жөлөк пул төлөнөт экен, пособие по потере кормилицы дегенчи. Ошол канча жашка чейин төлөнөт? Ошону айтып бересизби? Нурматова Вера Калыбековна, пособие по потере кормильца, ал эгерде ата энеси стажы жок болсо, по линии Минсоцразвития төлөнөт да. Бизде пенсия по потере кормильца да. Пенсия по потере кормильца төлөнөт 18 жашка чейин. А эгерде жогорку окуу жайында окуса, 23 жашка чейин төлөнөт. Очно окуса. Түшүнүктүү. 23 жашка чейин төлөнүп, андан кийин эмне кыласыңар? Ошол пенсияны кайра ошо жубайына бөлүп бересиңерби? Ошо пенсия кошуп бересиңер же кандай? Жок, балдар неметти да, иждивенцы, только на иждивенцев берилет. Эгерде жубайы пенсионер болуп, пенсия албаса, баягы анда төлөнөт. А эгерде ал өзүнүн пенсиясы бар болсо, иждивенец болбосо, только балдарына төлөнөт. Ошо 23 жашка чейин эле да, получается? Андан ары чоң да уже, да, 23-тен. Понятно. Анда бир суроо. Мугалимдер, айылда иштеген мугалимдер соцфондко да төлөшөт, и жерге да төлөшөт. Ошол жерге төлөгөн төлөмдөр да киреби пенсияларга? Хорошо, рахмат, Гүлнура Муратовна. Я хотела воспользоваться случаем. Эдил Жолдубаевич, жана азыркы мамочкабыз айткандай, жанагы майып балдар, ооруган балдар, мен бул жерде ооруган балдар, ошолорго биз аябай көбүрөөк көңүл буруп коюшубуз керек, ошо пособие боюнчачы. Себеби деген келечекте ушул майып балдар гемодиализный бейтаптар болуп калат. Анда биздин расходторубуз көбүрөөк болуп калат да. Ошого да көңүл буруп койсоңуз көбүрөөк. Рахмат.